Үтүркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби. Адабий окуу сабагы 2-класс. Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар кандай? Жакшыбы? Анда эмесе балдарым, аралыктан окутуу боюнча адабий окуу сабагын баштайлы. Эң алгач балдар, айлана тегерекке көз чаптыргылачы. Азыр кандай гана керемет учур. Бак-дарактарыбыз бүрдөп, гүлдөп, айлана тегерек жашыл түскө айланып кооз болуп жаткан учур. Эң алгач баарыңарга асманыбыз ачык болсун, күн нуру дайым тийип турсун деген тилек менен жаңы темабызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаңылмаштар. Элибизде балдарды жаңылбай бат, так сүйлөшүү үчүн көп кам көрүшкөн. Ошон үчүн алар жаңылмаштарды ойлоп табышкан. Жаңылмаштарды айтуу кыйын болсун үчүн окшош тыбыштардан турган бир нече окшош сөздөрдү катыштырып, ыр түрүндө уйкаштырып чыгарышкан. Жаңылмашты көбүнчө бири баштап айтып, экинчиси аны өзүндөй кайталашкан. Кайталаган адам так айтып кетсе, ал жеңүүчү болуп аныкталган. Демек балдарым, жаңылмаштардан угалы. Мен алгач шашпай окуп берем, андан кийин бат айтканга аракет кылам. Ал аралда да марал, бул аралда да марал. От экен маралга да арал, оттосун аралга да марал. Эми бат. Ал аралда да марал, бул аралда да марал. От экен маралга да арал, оттосун аралга да марал. Силер дагы мага окшоп бат айтканга көнүгөсүңөр деп ишенем. Андан кийинкини окуп коеюн. Белестеги 5 кашка кой, 5 5 кашка кой. 5 аласы кунан кой, 5 аласы дөнөн кой. Белестеги 5 кашка кой, 5 5 башка кой, 5 аласы кунан кой, 5 аласы дөнөн кой. Демек балдар, жаңылмашты жаңылбай бат айтканга аракет кылалы. Балдар, силер да жаңылмашты жаңылбай айтып, тилиңерди көндүргүлө, сөздөрдү таза, так, көрктүү айтып сүйлөөгө машык кыла. Жаңылмач айтышуунун максаты жаңылбай бат айтуу болуп эсептелет. Демек баарыбыз жаңылбай бат айтканга көнүгөлү. Андан кийинки жаңылмачты окуп берейин. Суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым карап өсөт, сулуу чачын тарап өсөт, суусуз калса араң өсөт. Эми бат. Суу боюнда дарак өсөт, сууну дайым карап өсөт, сулуу чачын тарап өсөт, суусуз калса араң өсөт. Кыргыз эли өзүнүн көп кылымдык тарыхында элдик каада салтты, үрп-адаттарды, жаңылмаш сыяктуу оозеки чыгармаларды муундан муунга сактап келишкен. Мындай сөз казынасы эч бир башка мамлекеттеги элдерден которуп алууга мүмкүн эмес. Себеби жаңылмашты кыргыздар гана айтып келген. Карагылачы балдар, кандай гана көөнөрбөс улуу нарктар. Биз кыргыз элинде эле гана бар экен. Жаңылмач адамдардын көңүлүн көтөрөт, анткени аны дайыма күлкү коштоп жүрөт. Сөздөрдү так айта албаган, айрыкча р, л, и жана башка тыбыштарды чаташтырган болсоңор, ушул тамгалар катышкан жаңылмаштарды көп айтсаңар, тилиңер бат көнүгөт. Демек балдарым, бизге пайдасы абдан чоң экен. Андан кийинки жаңылмаштарды окуп коеюн. Шайыр шактан өрүктерди, көк кызылын бөлүп терди. Шайгүл шактан өрүктерди, эзилгенин бөлүп терди. Эми бат. Шайыр шактан өрүктерди, көк кызылын бөлүп терди. Шайгүл шактан өрүктерди, эзилгенин бөлүп терди. Андан кийинки жаңылмашты окуп коеюн. Белес белес 5 бала, белестеги 5 баланы кара, белестеги 5 балада белекке келген 5 жара. Белес белес 5 бала, белестеги 5 баланы кара, белестеги 5 балада белекке келген 5 жара. Демек жаңылмаштарды силер да ушинтип айтканга жатык кыла балдарым. Көк көк көгүчкөн, көгүлтөр көккө көмүлгөн, көрдүңбү көйкөлүп көрүнгөн, көк түстүү көлдү өп көл бүргөн. Эми бат айтканга аракеттенесиңер деп ишенем, силер дагы. Жаңылмашты дароо
шарт айтып кетүү оңой эмес, ошондуктан аны айтууда кылдаттык, чеберчилик болуу керек. Тапшырма балдарым, жаңылмаштарды жаттап, тилиңерди жатыктырып, бат кооз сүйлөөгө машык кыла. Демек, көп аракет кылсак, биз дагы жакшы жетишкендиктерди беребиз, балдарым. Ушуну менен балдар сабагымды аяктайм. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула.